Мамлекеттик IT ишканалардын кызматкерлери президент Садыр Жапаровго кайрылып, өлкөдө санариптештирүүнүн тагдыры коркунучта экенин эскертишүүдө. Кайрылууда өкмөттүн Кыргызстандагы мамлекеттик 5 IT ишканаларын кыскартып, аларды борборлоштурган бир уюмга бириктирүү иши пландалууда деген маалыматка басым коюлган. Кыргызстандагы IT компаниялар ассоциациясынын аткаруучу директору Ширин Мукамметованын айтымында өкмөттүн бул чечими каражаттын эсебинен жасалып келген IT кызматкерлердин көп жылдык эмгегин бир күндө жокко чыгуу коркунучунда турганын айтат. IT специалисттер ошондо жини келип ошондо кайрылып кылып атат. Анткени алар ушунча жасаган эмгегин баарын текке кетирип атышпайбы? Бул деген сиз экөөбүздүн салык төлөгөн акчага жасалган нерселер да, мунун баары деген на деньги налогоплательщиков, на деньги грантодателей были сделаны. Миллионы долларов были на это потрачены. И вот это взять, зарубить был деген эрегейсиз ката деп эсептейм. Ошо мындай нерсени мындай специалисттер менен, эксперттер менен талдуулап туруп мындай бир чечим кабыл алса жакшы болмок. Андыктан жылдап чогулган IT адистерди кызматтан кетирсе, аларды кайтарууга мүмкүн болбой каларын, ишкана жоюлса чукул арада эмес, бир жыл мурун эскертүү берилиши керектигин белгиледи. 27 апрелде IT ишканалардын биригүүсүн каражатты үнөмдөө максатында болуп жатканын өкмөттүн аппаратынын санариптик өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Таалайбек Байтереков Спутник агенттигине өткөн брифингде билдирген. Ал эми кызматкерлердин кайрылуусунда ишканалардын биригүүсү коркунуч жараларын айтышат. Себеби чогулган маалыматтар бир жерде сакталбашы керек. Ошол эле учурда анын коопсуздугу да бар. Жанагы баарын бириктирип туруп бир компания ачабыз деген бизге дагы коркунучтуу. Анткени түндүк, мисалы түндүктү алсак, бул деген мекемелер, ар кайсы мекеменин өзүнүн информационный базасы бар, база, данных бар, ошонун баарын бири-бирине обмен данными кылчу да. Бул координация кылчу, ошо ар кайсы мекеменин данныйларын бири-бири менен обмениваться дегендей шарт түзүп берген. Ар бир мекеменин өзүнүн бизнес процесстери курулган. Азыр эми баарын бириктиргенде жанагы данныйлар каякта сакталат, данныйлар утечка болбойбу, аны кандай колдонушат, ошондой маселелер чыгып баштайт да. Бул деген защита персональных данных деген нерсе бар. Бул аябай өтө серьезный нерсе. Ошондой эле маалыматты туура сактоонун өзүнүн эрежеси бар экенин айтып, президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик IT ишканасынын кызматкерлеринин кайрылуусуна кандай жооп кайтарары чоң суроо болуп жатканын кошумчалады. 23 апрелде өкмөт өлкөдө санариптик кызмат көрсөтүүлөр жаатында аркыл тармакта иш алып барган Түндүк инфосистема, Соцсервис, Транском, Укук деп аталган ишканалардын жетекчилерин кызматтан алуу чечимин кабыл алып, муну каражатты үнөмдөө жана ишканаларды бириктирүү менен түшүндүргөн. Бул учурда IT тармагындагы адистер өкмөттүн мындай реформасы толук ачыкталбаганын, ошол эле учурда ишкерлерди кетирип кайра чогултуу мүмкүн болбой каларын эскертишүүдө.